Азыр соцфонддун акчасы бул Кыргызстандын жарандардын акчасы туурабы? Туура. Азыр мамлекеттик бюджетке консолидированный бюджет деп кошуп алган. Анан ушул биздин акчадан бюджетке иштетилген суммалар барбы жокпу? Жылына канча бересиңер? Жок, Карызга. социалдык фонддун акчасынан бюджетке иштетилбейт акча. Тескерисинче бюджеттен социалдык фонддон алат, туурабы? Ооба, ассигнованиялар бар. Канча алат ассигнование? Быйылкы жылга 39 миллиард, кийинки жылга 43 миллиард. 39 миллиард. Ушул акчаны сиздер өз убагында коммерциялык банктарга жайгашканга уруксат бериш керек деген бир мыйзамды киргизгенсиңер. Азыр мүмкүнчүлүгү бар, туурабы? Ооба. Кайсы банктарга киргизгенсиңер акчаны? Азыр бүгүнкү күндө биз 14 банкка жайгаштырганбыз, коммерциялык банкка. Кирешелүүлүгү 3,1%дан 17,2%га чейин. Ушундан канча пайда алдыңар бир жылда? Быйылкы жылга 4 миллиард 800 миллион күтүп атабыз. Ошол акчаны наоборот кылган, в смысле банктарга жайгашкан үчүн, Ооба. Анан мен баягында сиздерге бир топ суроо бердим. Иштеп жаткан пенсионерлер силерге отчисление төлөп атат. Мисалы үчүн мына биздин арабыздан чамча милиция кызматта иштегендер азыр төлөп. Бирок ушул кызыктай болуп атат да, биз жарандар, иштеп жаткан пенсионерлер, аскер кызматкерлер, башкалар, атайын пенсия алгандар. Как положено төлөйт, а пенсияга кошулган 10 эсе азыраак болот. Муну кандай чечсек болот? Мен өткөндө сиздерден сураган элем, ошону мыйзам долбооруна киргизсек, сиздер пикириңер кандай болот? Каршылык болбойсуңарбы? Бошотуу боюнча. Бул боюнча сизге келбейлүү сунуштарыбыз менен келип, сиз менен чогуу карап көрбөйлүбү? Давайте акылдашалычы, бир аз адилетсиз болуп атат да. Рахмат.